Баарына салам достор, сиздер менен футбол дүйнөсүндө болуп жаткан эң кызыктуу кабарлар менен футбол жаңылыктары каналы. Каналыбызда биринчилерден болсоңуз подписаться кнопкасын басып жанындагы коңгуроочону басып коюңуз. Эгерде сиз биздин видеону биринчилерден болуп көрүүнү кааласаңыз, бүгүнкү чыгарылышты баштайбыз. Экраныңызды чоңойтуп алыңыз. Англия премьер лигасынын 26-турунан орун алган оюнда Астон Вилла өз оюн талаасында Тоттенхэм клубун тосуп алды. Эки тайм аяктаган соң клубтар упайлар теңге бөлүшмөкчү, бирок тилекке каршы кошумча кошуп берген мүнөттөрдө Сон Хенмин 94-мүнөттө гол киргизип 3 упайды өз клубуна белек кылды. Бул голдон кийин Сон Хенмин Тоттенхэм клубунун тарыхындагы эң мыкты чабуучуга айланды. Сон Хенмин Тоттенхэм тарыхындагы 5-тизмеге өз атын жазып койду. Тоттенхэм клубунун чабуучусу Сон Хенмин Англия премьер лигасынын тарыхында 50 гол киргизген биринчи азиялык футболчуга айланды. Португалиялык машыктыруучу Жозе Мауриньо кечээки оюндан кийин өз ой-пикирлери менен бөлүштү. Англия премьер лигасынын 26-турунан орун алган Астон Виллага каршы оюндан кийин өз ой-пикирлери менен бөлүштү. Биз жеңишке тактыктуу элек, бирок атаандашыбызда жеңилүүгө тактыктуу эместиги тууралуу пикирлерге кошулбаймын. Астон Вилла жеңиш үчүн күрөш алып барды, деп сөздөрүн аяктады Тоттенхэм клубунун башкы машыктыруучусу Жозе Мауриньо. Ла Лига Реал Мадрид аутсайдер менен оюнда упай жоготту. Ла Лиганын 24-турунан орун алган оюнда Реал өз талаасында 18-тизмеде бара жаткан Селта клубун тосуп алып, даяр жеңишти колдон чыгарып жиберди. Тең чыгуудан кийин Мадрид клубу упайларынын санын 53-кө жеткирип, экинчиде бара жаткан Барселонаны 1 упайга артта калтырды. Селта клубу болсо 21 упай топтоп 18-тизмеге жайгашты. Зидан кечээки оюндан кийин өз ой-пикирлери менен бөлүштү. Ла Лиганын 24-турунан орун алган Селта клубуна каршы оюндан кийин өз ой-пикирлери менен бөлүштү. Эки упай жоготконубуздан капа болдук, бирок футболчуларыбыз оюн талаасында жакшы аракет кылганы кубандырат. Өз оюн талаабызда упай жоготтук. Денис Суарес кооз голдук пас чыгарып берди. Ар дайым оюнда болуу кыйын, ар дайым эле жакшы коргонуу кыйын, бирок негизинен алганда коргонуу да жаман эмес. Азар оюн талаасына кайтканынан кубанычтамын. Ал пландаганыбыздай эле 70 мүнөт ойноду, деп сөздөрүн аяктады Реал клубунун башкы машыктыруучусу Зинедин Зидан. Расмий түрдө испаниялык дарбазачы Икер Касильяс Испания падышалык футбол федерациясынын президенттигине талапкерлигин койду. ПСЖ клубунун коргоочусу Тиаго Силва Чемпиондор лигасынын 1/8 финал баскычынан орун алган Боруссия клубуна каршы оюндан алдын клубдун чабуучусу Эрлинг Холланд тууралуу өз ой-пикирлери менен бөлүштү. Эрлинг Холланд көптөгөн голдорду киргизип келүүдө, 6 оюн өткөрүп 9 гол киргизди. Бул эң мыкты көрсөткүч. Чабуучуга гол киргизишине каршылык көрсөтүүгө ишенемин. Ушундай мыкты чабуучуга каршы футбол ойношубузга кубанычтамын. Ал ПСЖ клубунда чоң максаттарга эге. Биз Холландтан коркпойбузбу? Жок, эч кандай коркуу сезим жок. Бирок анын оюн талаасында болгон аракетин урмат кылабыз, деп сөздөрүн аяктады Бразилия курамынын оюнчусу Тиаго Силва. Маалымат үчүн айта кетсек, Боруссия жана ПСЖ клубтарынын оюну 18 февраль Бишкек сааты боюнча түнкү саат 2:00 башталат. Ла Лига Барселонага чабуучу сатып алганга уруксат берди. Мунда Депортиво интернет булагы маалыматына караганда, Ла Лига Барселонага жаңы чабуучу сатып алганга уруксат берди. Ла Лиганын дарыгерлер кеңеши Дембеленин жаракатынан текшерүүдөн өткөргөн соң узак мөөнөткө оюн талаасына түшпөөсүн тастыктады жана клубга жаңы чабуучу сатып алууга уруксат берди. Маалымат үчүн айта кетсек, Барселонада Ла Лигадан эркин агент катарындагы бир футболчуну өз клубуна кошуп алуусу үчүн 15 күн убактысы бар. Каналыбызды колдоо иретинде жакты белгисин басып коюңуз. Бул сиз үчүн оңой албетте. Видеобуз аягына чыкты. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.